Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Жакшы эс алып жатасыңарбы? Бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 1-класс кыргыз тили жана адабият мугалими Байсалова Зина Амраевна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы нанды баалайлы. Сабагыбыздын максаты окуучулар нан жашоонун негизи экендигин баамдашат, нандын кандай жараларын түшүнүшөт, сүрөт боюнча сүйлөп жаза алышат, эмгекти баалай билүүгө үйрөнө беришет. Кунт коюп угуп отургула балдар. Бүгүн жаңы лексика менен таанышабыз. Бул эмне? Бул тала. Булар кимдер? Булар кишилер. Алар эмне кылышат? Алар жер айдашат. Бул эмне? Бул ун. Көрдүңөр балдар, сүрөттө эмне кылып жатышат? Талаада адамдар жер айдап жатышат. Эми нан кантип жасалат балдар? Үйрөнөбүз, нан кантип жасалат? Биринчи жер айдашат, экинчи буудай себишет, үчүнчү буудайды сугарып карашат, төртүнчү буудай бышат, бешинчи комбайн жыйнайт, алтынчы ун болот, жетинчи нан жасалат. Көрдүңөрбү балдар? Биринчи карагылачы. Адамдар эмне кылып жатышат? Жер айдап жатат. Андан кийин жер айдап бүткөндөн кийин накаптагы буудайды себишет. Андан кийин көрдүңөрбү? Бул адам буудайды сугарып карап жүрөт. Ал эми буудай бышты. Көрдүңөрбү? Буудай бышканда түсү сары болуп калат экен. Андан кийин бышкан буудайды комбайн менен жыйнайбыз. Комбайн менен жыйнап бүткөндөн кийин аны буудайды кургатып, тегирменге алып барышат. Тегирменден ун пайда болот. Un пайда болгондон кийин андан ундан нан жасалат. Көрдүңөр балдар? Нан жасаш үчүн канча эмгек көп талап кылынат. Эми балдар, силер китебиңерди карагыла. Биринчи көнүгүү нанды баалайлы. Текстти окуйбуз. Буудай талаада өсөт. Буудайдан ун тартылат. Ундан нан жасалат. Боорсок, бөлкө, токоч, каттама нандын түрлөрү. Нан биздин байлыгыбыз. Көрдүңөрбү балдар? Биз нандын түрлөрүн билип алдык. Боорсок, бөлкө, токоч, каттама бул нандын түрлөрү балдар. Көрдүңөрбү? Нан биздин байлыгыбыз. Ошондуктан нанды жерге таштабастан ыйык сактайлы. Карагыла балдар, кайсы тамгалар жок? Бул жерде жок тамгаларды ордуна коюп, сөздөрдү табышыбыз керек. Биринчи сөздү мен мисал катары айтып берейин, калганын өзүңөр тапкыла. Биринчисинде кайсы тамга жок балдар? О, созулма О тамгалары жок. Кана боорсок десек көрдүңөрбү? Боорсок бул ундан жасалган нандын түрү. Калганын өзүңөр жасап, мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр балдар. Бүгүнкү сабакта балдар биз эмнелерди үйрөндүк? Эмнелерди билдик? Ким айтып берет? Анда балдар биз бүгүнкү сабакта нан кантип жасалаарын үйрөндүк. Нан жасаш үчүн канча эмгек талап кылынаарын билдик. Жана ошондой эле сөздөрдү, калып калган тамгаларын табышты үйрөндүк. Анда балдар бүгүн силерге үйгө тапшырма 2-нчи көнүгүү 67-нчи бет. Иш дептериңердин 40-нчы бетиндеги 1-нчи тапшырманы да жазасыңар. Жазып бүткөндөн кийин мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр балдар. Ушуну менен бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды аяктадык.
Саламатта калгыла балдар.